Сары Челек көлү. Сары Челек көлү бийик тоодогу өтө кооз көл болуп саналат. Ал Кыргыз Республикасынын батышында, Бишкектен 500 км, ал эми Оштон 300 км аралыкта Сары Челек коругунда жайгашкан. Ал чаткал тоо кыркасынын кызыктуу ажайып жайы. Көлдүн узундугу түндүк-чыгыштан түндүк-батышка карай 7,5 км. Суусунун аянты 507 гектар. Сары Челек көлү деңиз деңгээлинен 1940 метр бийиктикте жайгашкан. Жайгысын көлдөгү суунун температурасы Цельсия боюнча +19 градустан ашпайт. Көлдүн суусун ичкенге болот жана андан Кожо Ата дарыясы агып чыгат. Көлдү курчаган капчыгайлардан ондогон тоо сулары куюлуп турат. Көлдүн жээктери өтө тик жана салаңдаган аскалар менен курчалган. Жээктен эле дароо тереңдик башталып, кээ бир жерде ал 234 метрге чейин жетет. Тереңдиги боюнча Сары Челек Орто Азияда 3-чү, ал эми Кыргызстанда 2-чи орунда турат. Көлдүн түндүк жээктери койгон карагайлар менен пихталардын калың токойуна курчалган. Эгер сиз бул жерге келип калсаңыз, Сибирдин чытырман токойлоруна туш келгендей эле болосуз. Көз мелжиген карагайлар жаркыраган көл суусунда күзгүгө карангандай чагылышып турат. Бул табигый күзгүдөн көлдү курчаган кызыл аскалар менен жашыл раң тоолорду да көрүп, сиз өзүнчө эле бир жомоктор дүйнөсүнө туш келгендей болосуз. Көлдүн Сары Челек деген аты ага күзүндө гана жарашат. Бул убакта бак дарактардын жалбырактары сары, кызыл түскө боелуп, көл бал сузган чаканы элестетет. Жылдын калган бардык мезгилинде көлдөгү суу бир аз жашыл ыраң аралаган көк түстө болот. Көлдүн атына бир кооз уламышты байланыштырып жүрүшөт. Ал көл жээгинде аарынын уюгун кармаган балчы жөнүндө. Күндөрдүн биринде ал балды челекке куюп жатып, балдын түсү ага ушунчалык жагып калат да көлдү Сары Челек деп атап коюптур. Коруктун аймагында Кызыл китепке кирген жаныбарлар байырлап, өсүмдүктөр өсөт. Мисалы, ак илбирс, сүлөөсүн, суусар, күрөң аюу, каман, элик, тоо текеси, маралдар жана башкалар бар. Бул корук Кыргызстанда алгачкылардан болуп түзүлгөн. Анын аймагы дээрлик 24 000 гектар түзөт. Андагы эң бийик чокуу муздор болуп, бийиктиги 4247 метрге жетет. Сары Челек коругу 1979 жылы ЮНЕСКОнун Адам жана биосфера программасынын биосфералык резерваттарынын дүйнөлүк тармагына киргизилген. Ал эми 2016 жылы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар объекттеринин тизмесинен Батыш Тянь-Шанын бир бөлүгү катары кирген.